Именно ушул кыргыздын балдары силерде уятыңар жок. Эркексиңби, эркектей бол. Эркек эмессиң сен, кыргыздын кызын курбай албайсың го. Барасың сен бир кызга айтасың. Менин сүйгөн кызым болчу дейсиң. Ал кыз жок дейт. Сен өзүң көзүң менен көрбөгөн, кулагың менен укпаган нерсени өзүң оюңдан токуп чыгып айтасың. Мен ал кызды көрдүм, ал кыз мындай, ал кыз андай деп. Сен айтасың, кыздар кыска кийинбегиле, боенбогула, балдарга өзүңөр жазбагыла, балдарга өзүңөр сүйлөбөгүлө, балдарга сөгүнбөгүлө депчи. Ошол нерсени биринчи өзүң кылып ал, өзүң өзүңдү оңдоп ал. Өзүң кыздарды оозуңа келбеген сөз менен сөгөсүң дагы, анан эртең мен эркекмин, мен чындыгы эркекмин деп чыгасың. Балдар менен балдар бири-бириңер менен уруша албайсыңар, бири-бириңерге катуу сүйлөй албайсыңар. А бирок кыздарга келгенде силер кыздарды оозго келгис сөздөр менен айтасыңар. Ошонуңар менен өзүңөрдү эркекмин деп жүрөсүңөрбү? Ушундайсыңар да балдар, тормуз боло бересиңер. Кетишке тормуз время бөлбөйсүңөр деп ушкаңарга. Мен жигитимчи мага вообще убакыт дагы бөлүп койбойт. Мен жаңы кийинип барсам да көңүл бөлүп, сонун кийинипсиң деп айтып койсо болот го. Айтпайт антип только тормуз болот. Балдарыбыз силер только бир кыздын сулуулугуна, бир кыздын фигурасына секирип өткөндөн башка эч нерсени билбейсиңер. Спортко коюлган акчалар! Чоң утуштар!